Курулуш компаниясынын колдоосу менен даярдалды. Билим берүү маанилүүбү же тарбиялоо маанилүүбү? Азыркы учурда экөөсү тең көйгөйлүү маселе. Ар бир ата-эне баласынын адеп ахлактуу, ыймандуу, тартиптүү болушун каалайт. Ошол эле учурда билимдүү болуусун да самайт. Ал үчүн болгон аракетин жасайт. Ушул жерден жакшы билим алган бала жакшы тарбия алган болуп саналабы деген суроо жаралат. Бул суроого жооп берүүдөн мурун билим берүү менен тарбия берүү эки башка нерсе экенин билип алышыбыз керек. Маселен, ар бир ата өзү жетпей калган ийгиликке балам жетсе экен деп эңсейт. Ал ийгиликке жетиш үчүн бар күчүн баласынын билим алуусуна жумшайт. Жаш кезинен баласына жакшы көңүл бурат, убагында кам көрөт, колдон келишинче жардам берет. Натыйжада баласы ийгиликке жетет. Демек, бала жакшы билим алды, билим жагынан ийгиликке жетти. Эми баланын ушул ийгилигин бала жакшы тарбия алды деп айтса болобу? Жок, болбойт албетте. Бала жакшы билим алса эле жакшы тарбия алды деген туура эмес. Балага билим берүү башка, ал эми тарбия берүү такыр башка. Ошондуктан баламды жакшы окутуп, жакшы билим берип койсом болду деген ата-эне жаңылган болот. Анда балага билим берүү менен тарбиялоонун айырмачылыгы эмнеде? Балага шыктуулукту, жөндөмдүүлүктү жана башыбыздан өткөн тажрыйбаны үйрөтүүнү билим берүү деп айтабыз. Демек, жакшы билим алган бала шыктуу, жөндөмдүү, тажрыйбалуу бала болот. Ошол эле учурда жеткиликтүү жакшы билим албаган бала шыгы жок, жөндөмү жок, тажрыйбасы жок бала болуп калат. Ошондуктан балага билим берүүдө билимдин темасына эмес, билим алган балага кандай илим, кандай деңгээлде сиңет ошого маани беришибиз керек. Эми бала тарбиясына келели. Бала тарбиясы деген эмне? Ата айтып тургандай, балага баскан турганды, жүрүм турумду, жеп ичкенди, адеп ахлакты, кулк мүнөздү айторушуга окшогон асыл сыпаттарды үйрөтүү. Тарбия билим берүүгө караганда дагы да кенен маанилерди камтыйт. Башкача айтканда, тарбиянын маңызында билимге караганда көбүрөөк руханий баалуулуктар орун алган. Кезегинде бул экөө тең бизден максат койгонду талап кылат. Максат койбой туруп, жакшы билимге да, жакшы тарбияга да жете албайбыз. Демек, бул эки нерсеге максат коюу маанилүү. Максат коюп, аракет кылсак сөзсүз ийгиликке жетебиз. Эгер балага жакшы билим берсек, жакшы окутсак, билим жактан ийгиликке жетебиз. А эгер балага жакшы тарбия берсек, жакшы жүрүм турумду үйрөтсөк, анда ошол жактан ийгиликке жетебиз. Бул жерде белгилеп кетчү нерсе, билим берсем эле балам адептүү, тартиптүү, ыймандуу болуп калат деген ата-энелердин жаңылыш ойдо экенин эстен чыгарбашыбыз керек.